Assalamu alaikum. Birinchi masala. Азыр канчалыган мекендештерибиз тышта мигрант болуп жүрөт. 100 миңдеген мекендештерибиз айла жоктон башка өлкөлөрдүн жарандыгын алган. Башка өлкөнүн жарандыгын алган мекендештерибиздин балдары бул жакта башка бирөөлөрдүн колдорунда жашап, окуп атат. Бирок мектепти бүткөндөн кийин билесиз, белгилүү бир жашка келгенден алар паспорт алыш керек. Кээде атаң менен апаң башка өлкөнүн жараны экен деп туруп, паспорт беришти дагы проблема кылып атышыптыр. Бул эмне деген нерсе? Жыргагандан жылкычы болупму дегенде алар жыргаганда мигрант болуп, жыргагандан ал жак жараны алган жок да. Ушул маселени жакшылап контролдоп коюңуздарчы. Биз 7 миллион эл болуп атабыз, жетін албай ошону майрамдап атабыз. Кимдин эсебинен? Ошолордун эсебинен. Жөн эле жерден препон ойлоп тап, англис тилинде теп деп коет, жана бюрократия кылып туруп, жарга такып алып, акча тономойн, акча чыгармайды, жок эле кылгылачы ушунан сураныш. Эми бардыгын контролдош кыйын, бирок бул өтө принципиалдуу маселе. Өздөрү деле өксүк болуп жүрсө, ата-энеси тиякта болуп, мээримге тойбой, анан келип мамлекетке биринчи кайрылганда эле ушундай кыянаттыкты көрсө, анан кайсы биз патриоттор чыгарабыз. Дагы бир маселе, канчалыган мекендештерибиз башка өлкөнүн жарандыгын алып, паспортун алып, бирок Кыргызстандын жарандыгынан чыккан эмес. Алардын ниети жакшы, кайрып бир учур келгенде, ыңгай келгенде кайтып келебиз деген. Бирок 10 жыл сайын билесиз, паспорттун мөөнөтүн узартып туруш керек, жаңылап туруш керек. Ошондо келгенде аларга да проблема кылып атыптыр. Тияктан чыгып келгиле, жарандыкты таштап келгиле. Эмне деген нерсе? Бирок мыйзамда эч кандай жол көрсөтүлгөн эмес, ошондой шарттарды койгула деген. Анан көбүрөөк кымбатыраак акчага кылып берип атыптыр. Ошол акча расмий акчабы, же чөнтөктөргө кетип атабы? Ушунда бир контролдоп коюңуз, урматтуу президенттин өкүлү. Бул абдан принципиалдуу маселе. Анан мошенниктер өткөндө мына көз алдыңда үйүңдү алдап кеткен, машинаңды алдап кеткен мошенниктер чыгыптыр. Бир аз акчасын берип, ошол бойдон кайдан көрдүм, кара эшектеп туруп, кетип калат экен, аркасынан кубалап жүрүп, милицияга кайрылат экен, ген прокуратурага кайрылат экен. Алар болсо бирден следовательге берет экен. Ошолор дейт, следовательдер, тергөөчүлөр карап да койбойт дейт да, аркасынан чуркап жүрөбүз дейт. Колун бошобойт, энеңе бар, атаңа бар, эмне үчүн мен кылышым керек, мага акыл үйрөтпө дегендей мамиле дейт. Неге мынчалык тоготпостук кылып атат деген таарынычтар аябай көп болуп атат. Өткөндө бир мошенникти кармаптыр, 40 мүнөттө жетип барсам кайра кой берип ийиптир дейт. Алар кантип ушундайга жетип атат? Балким бир коррупция болуп, бирлөр менен тили бирби, ушуну тактап бериңиздер, контролдоңуздар. Буга ишеним кетсе органдарга, элдин бийликке болгон ишеним толуп кетет. Анан эң жыйынтыктоочу маселе мына Туркияга МЧСтен башка да барабыз, ыктыярдуу барып иштейбиз, өзүбүздүн үй менен, тамак менен, меш менен барабыз дегендер да толтуруп болуп атат. Кантип барабыз, жолун үйрөткүлөчү, айткылачы, уюштургулачы деп атат. Ушул боюнча мага жыйындан кийин жообун бериңизчи, урматтуу президенттин өкүлү. Элге жеткизели, рахмат.